Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Баткен обласы, Баткен районунун эли. Мен Баткен районуна караштуу Аксай айыл өкмөтү Көкташ айылынын айыл башчысы Өсөрова Разия. Мен силерге кайрылуу жасашты туура таптым. Азыр силерге кайрылып отурам. Бул урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди жаңы президент ордуга барганыңыз менен куттуктайбыз. Баткен обласы, Баткен районунун атынан, элинин атынан сизди куттуктайбыз. Урматтоо менен, сыйлоо менен ишиңизге дайым албан ийгиликтер болсун. Дайым жүзүңүз жарык, мартабаңыз балант болсун. Урматтуу Улукбек Нарипов, мен сизге кайрылуу жасашты туура көрдүм. Себеби сиз баягы Баткен районунда Аксай айылы, Көкташ айылыдагы Головнойдун суудун башыны тажиктер алып алган деген сөз айттыңыз. Бул туура эмес. Мен 51 жыл иштеп атам. Ошо жерде Союздан бери. Головной кыргыздыкы, Кыргызстан пайдаланып келаткан жер. 50 жыл иштеген болсом, бул менен илгери түшкөн Төркүл каналы. Мен окуп жүргөн мезгилде түшкөн Төркүл каналы. Головной ошо маалда курулган. Бул кыргыздыкы, элдики. Бул каналды эч ким алган жок. Бүгүнкү күнү Төркүл каналыны кайтарып, канча бөрү, канча спецназдар жатат ол жерде. Эч качан биз бербейбиз ал жерде. Ал кыргыздыкы. Экинчи, ол 2013 жылы ошо тажиктин чегарачылары баягы Головнойдун жолуга өтүп келгенде биз өткөндө атышканбыз. Канча кан төгүүлөр болгон ол жерде. Бүгүнкү күнү сиз туура эмес түшүнүк менен айтып койдуңуз. Сиз айтып аткан суудун башы деген жериңиз Кайырма каналы. Бул Адахан деген пром менен баягы Пирек менен келишимдин негизинде бизден Таштумшуктан туруа өткөргөн. Биздин кыргыздын эле жерге өткөрүп, Майский, Самелен деген жер суу менен камсыз болгон. Мурда бизден Төркүл каналынан иш эле. Бирок бизге көз карандысыз болуп, азыр Таштумшуктан промой туруа өткөрүп алган, кыргыздын эле жерге өткөрүп, тажик пайдаланып алган жер эле. Илгери ол Кыргызстанда жашаган, бизде шайык болгондо биздин кыргыздар берген жер. Ошого суу чыгарып бүгүнкү күнү пайдаланып атат. Экинчиден спорт зал курушка уруксат беребиз деп келишим кылган. Бирок спорт залам салдырбай койгондон өздөрү Кайырма канал менен баягы турбаны биз жака өткөрүп алган. Ошол Кайырма каналды айтып атасыз. Ол Кайырма каналга дарыянын бурса кирип кетет. Буну мен 4 жылдан бери ыйлап келатам. Президент келеби, премьер келеби, ким кесек бу Кайырма канал bir gün Баткен обласы, Баткен районунун элиге иш берет. Bir gün эл суусуз калат деп эле айтып келатам. Бул тажик кафе саган шаркыратманын алдынан бурулган, салынган Кайырма каналы болуп эсептелет. Муну сиз туура маалымат берип, элге кайтарып чыгып, түшүнбөй айткан сөзүңүздү кайтарып коюң. Бүгүнкү күнү элдер бүт дүрбөлөңгө түшүп, бүт элдер азыр өздөрү көтөрүлүп аткан мезгил. Биздин Головной кетип каптыр деп. Головной эч качан кетпейт. О жерде кыргыз эли жашайт. Мага окшогон чегараны коргогон элдер жашайт. Ушуну туура түшүнүп элге кайрылып коюң. Сизден сураныч.